Daha bir mesele, eğer de kiyimdin bir tarafı, je bolsa namaz okuyduğun yerden bir tarafı najas bolsa, ikinci tarafı taza bolsa, kantip namaz okulat деген mesele durat. Bunun iki sureti var. Bir sureti jeri jayılıp durat. Jayılıp durgan kilem. Bir tarafıga bala siyip koygon, najas tөгүлүп калган misалы. İkinci tarafı taza. Taza жерде namaz okuy berебиз. Bunda şek жоқ. Taza жерден okuy berебиz, jayagына тийбейбиz. İkinci sureti bolot, bir adamdın kiyimi bolot, çadır dep koyot, ihram kılıp oroyt. Oşonun bir jagı najas bolup kalgan, bir jagı taza. Başka kiyimi yok. Jerdagın kiyimi yok, jerde yok. Kандай kılat dese, ulamalar aytat, bunda uçurda oşol taza çadırda oroyt dagın, oşol menen okuyt, najas jerini jerge kaltırat deyt. Uzun bolsa najas jerde kalat dagın namaz okuy beret. Bирок жерде турган бөлүгү сен кыймылдаганда кыймылдаса намаз болбойт. Сени кийип алгандай болуп каласың аны. Namaz bolбой калат. Эгерде сен uzun жагыны ородуң, бул жагы жерде турат, najas жагы сен кыймылдаган жок, намаз боло берет. Намаз боло берет. Ошого тиешелүү дагы бир маселе, бул дагы көп суралат. Najasatты көтөрүп алып намаз окуса болобу деген маселе турат. Najasatты көтөрүп алып намаз окуса болобу деген маселе турат. Кээ бир учурда адамдар билип билбестен балдарын көтөрүп намаз окуйт. Же балдар келип жабышып алып, баласы атасы менен намаз окуйт, апасы менен намаз окуйт. Бала сийип койгон болот, памперси болот, najас толуп калган болот. Ушул абалда намаз кандай болот деген суроо болот. Буну хамил najasat деп айтылат. Najас көтөрүп турган адамдын намазы кандай болот деген сүрөт турат. Мунун эки сүрөтү бар. Биринчи сүрөтү баланы адам өзү көтөрүп алат. Экинчиси бала келип өзү келип асылып жабышып чыгып алат. Экөөнүн өкүмү башка-башка. Эгерде баланы көтөрүп алган болсо, якинан билет бала сийип койгон, najас. Же болсо zanni галип, күмөндө билет najасы бар экендигини. Анда 3 таспи мыгдары көтөрүп турган болсо намаз фасд болот. Subhanallah, subhanallah, subhanallah мисалы акаллы мыгдар турган болсо, анда намаз болбой калат. Ошон үчүн баягы этият кылган жакшы. Эгерде сен билесиң баланын najasаты жок, якин ишенесиң najasаты жок, анда намаз бузулбайт. Бул качан болот? Муну кээ бир учурларда үйдө баланы караган адам жок болот. Коюп койсоң мүмкүн эмес. Отко барып түшүп калышы мүмкүн, токко барышы мүмкүн, караган адам жок, мажбурсуң. Ошол учурларда карап көтөрүп окуган болсо, анда баланын денесинде, же кийиминде, же денесинде najasat жок болсо болот, najас болсо, анда болбой калат. Бул биринчи сүрөт. Экинчи сүрөтү жаш бала өзү келип асылып чыгып алды. Бала сийип койгон, бала najasаты бар, мында намаз боло берет. Ал сен najasat көтөрүү дейилбейт. Бул намаз боло берет. Себеби ошол баланын эле сийдиги келип сенин денеңе өтүп кетип эле жабышып калбаса, ал намаз боло берет. Ал намазын бузбайт. Ошондой эле мисалы намаз окубасаң мышык келип чыгып алды үстүнө. Мышык келип чыгып алды. Najасы бар, мышыктын оозунда кан турат, кээ бир жеринде najас турат. Ошо менен чыгып алган болсо, анда сен намазың бузулбайт. Сен мышыкты өзүң алып келип желкеңе асырбасаң, najasаты болсо, анда эмне болот? Намаз фасид болот. Ошондой эле илгерилер окуганда үстүнө келип көчкөн конгон. Узун окуган Абу Ханифа рахматуллах алейди, устунда турганда көчкөндөр конгон дейт үстүнө. Ошонтип окуган учурлар болсо, эгер ал деле najasаты жок болсо, мисалы, ал деле намаз бузулбайт. Ошон үчүн баланы эки түрлүү болот. Эгерде баланы сен көтөрүп алган болсоң, najasаты болсо, ичинде, шымында же памперсинде, анда сенин намаз болбойт. Эгерде бала өзү чыгып алган болсо, же болсо балада najasat жок болсо, анда намаз болуп эсептеле берет. Дагы бир маселе ушул жерден уламалар айтат, кээ бир учурларда адам баласы najasatты чогуу алып алат. Мисалы, сидигин алат зарасыны. Докторго апарамын, буну текшертемин деп идиши күйүп алат. Анан чөнтөгүнө салып, унутуп калып намаз окуйт. Намаз окуду, мешитке барды, үйүндө окуду, кийин эстеди. Эмне болот деген маселе турат. Ал турат, идиште турат. Ал таза идиш, үстүн жапкансың. Бирок уламалар айтат, бул najasты көтөрүп турган үчүн намаз болбойт дейт. Хамилун najasa, najасы көтөрүп турган үчүн болбойт. Najasat ордунан жылган болсо, анда ал najас өкмүндө болот. Najас ордунда турган болсо, najас эсептелбейт. Ошон үчүн мисалы бир адам тукум, жумуртканы алды, чөнтөгүнө салып койду. Жумуртка айнып кеткен. Ичидеги сарысы айнып кеткен. Канга айланган, najас болуп калган. Намаз окуп алдың. Не болот десе, уламалар намазы боло берет дейт. Бул да najас, тиги да najас. Тиги ишенин ичинде турат, бул тукумдун ичинде турат. Бирок бул өзүнүн маданында турат. Өзүнүн асыл жеринде турат.
Çünkü sırtqa çıkkan жоқ, ал najas болбойт ошон үчүн. Ал кудду өзү сыяктуу эле өзүбүздүн деле ичибиз толтур najasat бар бизде ашказан. Ал сыртқа чыкканда najас болот. Сыртқа чыкпаса najас эмес дейбиз. Кудду ошондой эле жумуртканы салып алдың, айнып кеткен ал, бирок ал najас деп эсептелбейт. Аны менен намаз боло берет. Бирок зараңды салып алдың, каныңды куюп алып алдың, анда ал аслы макандан чыккан үчүн, негизги жерден чыгып кеткен үчүн сенин намазың бузулду эми. Сен эми намазды кайтарып окушуң керек болду, себеби сен өзүң менен чогуу najasатты алып келдиң деген сөз турат. Ошондуктан уламалар айтат, адамдын денеси жана кийген кийими дагы таза болушу шарт дейт. Анан макан дегенде, турган жайы, окуган жайы дегенди түшүнүп алыш керек. Баардык жер эмес. Сажда кылган жерлер таза болушу шарт. Эки буттун орду, кадамдын, тизенин, эки колдун пешине мурун. Сажда кылган аза бар го, 7 аза. Ошо 7 аза тийген жерлер таза болушу шарт. Эгер калган жерлер мында сажда кылдың, башың, мына жерлер najас болсо, намаз боло берет. Тизе турган жериң, мына буттар турган жерлериң, жана кол койгон жериң, пешене, мурун. Ушул сажда кыла турган жерлер таза болушу шарт. Ушул жерлер таза болгон болсо, анда уламалар айтат, бунун намазы дурус болду дейт. Кээ бир учурлар болуп калат, таза жер жок, бир эле бут койгон жер бар. Экинчи бутту койсо najас болот. Уламалар айтат, бир буттап намаз окугула дейт. Бир бутуңду көтөрүп, ошол эле бир бутуңду коюп, ошол таза жерге намаз оку дейт. Демек, Аллахка жакындашуулук, ибадат кылыштык жөнөкөй нерсе эмес. Кийимиң да таза болуш керек, денең да таза болуш керек, өзүң да таза болушуң керек. Анан намаз болот. Эптеп эле кайсы жерде кааласаң намаз окуп кеткенге жарабайт. Андай эмес. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө мечиттер, жай намаздар баардыгы чыгып калды. Бирок ошондо дагы эhtiyat кылган жакшы. Өзгөчө үйдө, жаш баласы бар жерлерде, үйлөрдө эhtiyat кылган жакшы. Балдарды билбейбиз, алар качан зара кылды, эмне кылды билбейбиз. Ошон үчүн эhtiyаттан жай намаз салып окуган жакшы.